Кургак алдың алуу жана бар болгон көйгөйлөрдү талкуулоо боюнча Бишкекте тегерек үстөл уюштурулду. Анда айтылгандай, учурда ооруну дарылаган жайлар заманбап стандарттарга туура келбейт. Ооруканаларда жатып, бул дартты жугузуп алуу коркунучу жогору. Бул арада аталган дартка каршы күрөшүү боюнча 1 айлык жарыяланды. Бул убакыт аралыгында шаардык кургак каршы күрөшүү борборунда жумасына 2 ирет профилактика жана кургак каршы күрөшүү боюнча маалыматтык билим берүү иштерин өткөрүү менен ачык эшик күндөрү өткөрүлүп турат. Улуттук фтизиатрия борборунун мүдүрү Абдулат Кадыров бүгүн 11 каналынын коногу. Дал ушул кургак байланышкан көйгөйлөр тууралуу баарлашабыз. Куш келипсиз, Абдулат мырза. Мына сиздер маалымат берип жатасыздар, башка жылдарга салыштырмалуу кургак көрсөткүчү азайды деп, анан дагы план коюп жатыпсыздар мекемелерди кыскартуу боюнча. Канткен күндө да бул жагдайда таасирин тийгизбейби, себеби оору айттырбай келет дегендей. Эми бүгүнкү күндө ушу кургак боюнча бизде Кыргызстанда кичине абал оор десек болот. Себеби ушу кургак негизги көрсөткүчтөрү бизде Кыргызстанда кичине өйдө болуп атат. Ооруга чалдыккандардын саны 16-жылдын жыйынтыгы боюнча 100 000 калктын санына 94 случай болуп атат да. Андан тышкары ошо кургак болгон өлүм дагы бизде быйыл 16-жылдын маалыматы боюнча 100 000 калкка карата 4 случай болуп атат. Эми бул жерде салыштырмалуу түрдө айтып кетиш керек. Уште Кыргызстанда Мооргон союз таркагандан кийин эң жогорку көрсөткүч бул кургак боюнча 2001-жыл болгон. Анда ушул кургак чалдыккандардын саны 100 000 калктын салына карата 168 болгон. Мен жана айтып кетпедим бөдү жакта. 16-жылдын көрсөткүчү боюнча бул 94 случайга азайды деп. Бул айтат, что 2001-жылдан бери ушу кургак боюнча ооругандардын саны 2 эсеге азайды десек болот да. Андан тышкары 2001-жылы кургак каза болгондордун саны 100 000 калктын санына карата 27 болсо, 16-жылдын көрсөткүчү боюнча 5,8 учурга туура келет да. Бул жерде өлүм кургак 2001-жылга карата 5 эсеге азайды десек болот. Негизи бул дартка чалдыккандар атайын дары-дармек менен убагында камсыз болуп туруусу керек да. Ошол тиешелүү препараттарды бөлүштүрүү жагы кандай ишке ашат? Себеби айрым журналисттер тегиз берилбей, айрымдары ошол дарыны ала албай түшүк тартып жатканын айтышкан эле да. Бизде бүгүнкү күнгө ушул кургак дарылоо боюнча дары-дармектер 100%га бар. Бизде акыркы 5 жылдын ичинде мындай мүчүлүктөр болгон эмес. Дары-дармектер толугу менен бекер берилет. Бардык жерде дары-дармектер жетиштүү. Негизи көчөдөгү түкүрүк кургак булагы деп коюшат эмеспи? Анын үстүнө жаз келип, менимче бул дартты жугузуп алуу коркунучу ушул мезгили көбүрөөк болсо керек. Күнүмдүк жашоодо кантип өзүбүздү улак алып жүрө алабыз? Эми кургак оорусу бул кургак оорусуну пайда кылуучу микробтор бул аба аркылуу берилет. Ошондуктан бул кургак оорусунун алдын алуунун эң негизги бир жолдору, эгер ушул кургак менен биринчиден кургак менен ооруган кишилер санитардык гигиеналык нормаларды дайым сакташы керек. Андан кийин ушул кургак оорусунун негизинен бир айтып кете турган нерсе, бул күндүн нуру менен кургак оорусу бат эле өлүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул кургак оорусу ачык жерде өтө эле көпкө сакталбайт. Ал негизинен ошол күндүн нуру менен бул палочкалар бат эле жок болуп кетиши мүмкүн. Негизинен бул кургак оорусунун пайда кылуучу палочкалар бул моорген ным, күндүн нуру тийбеген, анан кийин бөлбөлөр көбүнчө мындай желденбесе ошол жерге көбүрөөк сактанышы мүмкүн. Ошон үчүн биз дайым мындай айтып келебиз, что кургак оорусунун алдын алуунун бир белгилери ушу эгер оору кургак менен оору жашаган бөлмөлөр бат-бат желдетилип, андан кийин ал жерде жанагы температуранын
мындай негизинен жакшы температурада болуш керек да. Себеби негизинен жана мен айтпадым, кургак учку оорусу бул нымдуу, андан кийин күн нуру тийбеген бөлмөлөрдө көпкө сакталышы мүмкүн да. Андан тышкары жанагы көчөдөгү көп кишилер бизде эми аны ачык эле айтыш керек. Көп кишилер какырып, түкүрүп жүрүшөт да. Бул эми туура эмес нерсе. Биз мисалы үчүн көчөдө жүргөндө ким кургак учку менен ооруйт, ким оорубайт аны биз билбейбиз да. Анан негизинен ошол какырыктар бир кургак учку менен ооруган киши түкүрүп мебек кылса, ал ошол жерде көпкө сакталып, андан кийин чаң менен көтөрүлүп, аба аркылуу кишинин организмине кириши мүмкүн да. Ошон үчүн жанагы азыр ушул көчөлөрдө какырык, түкүрүү ошолорду биз дайым айтып келебиз, ушундай терс көрүнүштөрдөн алыстыраак болушубуз керек да. Абдулат мырза, маегиңизге рахмат. Улуттук фтизиатрия борборунун мүдүрү Абдулат Кадыров кургак учукка байланышкан азыркы абал тууралуу айтып берди. Берүүбүздү улантабыз.